Салам достор, бул видеодо сиздерге ойгонуунун окуу порталы болгон Moodle деп аталган сайтка кантип катталып киришти айтып көрсөтүп берем. Ал үчүн эң биринчи кезекте браузерди иштетишиңиздер керек компьютерде. Браузер программасы жангандан кийин ушул өйдөдөгү адресный строка деп аталган жерге ойгонуу.tech деп англис тилинде азыр экранда кандай турса ушундай адрести жазабыз дагы Enter кнопкасын басабыз. Ана биз Enter кнопкасын басканда биздин сайтка келип түштүк. Бул биздин окуу порталыбыз достор. Бул жакта бизге тийиштүү болгон курстарды көрө алабыз. Жана мындайча айтканда мотивация бере турган цитаталар орус тилинде чыгып калды. Анан достор, эң биринчи кезекте эле силер ушул эгерде бул сайтка буга чейин эч ким катталып кирбеген болсо, ушундай вход деген жазуу чыгат. Эми бул сайтка катталып, окууну мындан ары улантыш үчүн, материалдарга толук доступ алыш үчүн биз вход кнопкасын басабыз дагы. Баса турган болсок, биз ушундай баракчага келип түшөбүз. Бул баракчада логин, паролду киргизишибиз керек. Бул кудум эле баягы TikTok, Instagramда сайтка же болбосо тиркемеге кантип катталып кирсеңиздер, бул жакта да ошондой эле. Башкача айтканда, буга чейин сиздерге ойгонуунун администраторлору, ойгонуунун тийиштүү адамдары сиздерге аккаунтуңуздарга тиешелүү болгон логинди жана паролду жөнөткөн болчу. Ошол логин, паролду колдонуп сиздер ушул жерге жазышыңыздар керек. Мисалы, менин учурумда Арстан деген бир колдонуучуну жазам дагы, анан бул жака сыр сөзүмдү башкача айтканда паролду жазып кирейин достор. Ошол логин, паролду киргизгенден входту басам, анан баскандан кийин биз ушул сайтка кирген болобуз. Ошондуктан биз бул жакта өйдөдөгү вход дегенди көрбөй калдык. Анан достор, бул сайт боюнча дагы кененирээк маалыматты башка видеодон беребиз. Сиздер дайыма окууга келгенде сайтка киресиздер өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар менен. Эгер башка бирөөнүн аккаунту менен кирип кеткен болсоңуздар, эгер сиздер сайтка келип браузерди ачсаңыздар, башка бирөөнүн аккаунту менен логин болуп калган болсо, ушул тегерекчени басып, выход кылып, өзүңөрдүн логин, паролуңуздар менен киресиздер. Башкача айтканда, моуну басабыз, тегерекчени басып туруп, выходты басабыз дагы, анан ушул жерден чыгып кетебиз. Андан кийин достор, дайыма логин, паролду жазып кирип атканда өтө көп каташылыктар болот. Мисалы, Арстандын паролу төмөндөгүчөй да, төмөндөгүдөй. Мисалы, азыр буга чейин Бишкек 2023 плюс деген паролду жазып кирдим. Кыскасы, пароль менен туура эмес болуп, сайтка кире албай калган проблемаларды алдын алыш үчүн пароль силерге кандай берилсе, так ушундай кылып жазышыңыздар керек. Эгерде биринчи тамгасы чоң тамга болсо, калгандары кичинекей болсо, андан кийин цифра, кайсы бир символ боло турган болсо, ошонун баардыгын кудум ошондой кылып, бирге бир кылып жазышыңыздар керек. Анткени эгерде туура эмес жазып кое турган болсоңуздар, аккаунт блокировка болуп калышы мүмкүн. Ал учурда сиздер администраторлорго кайрылышыңыздар керек болот. Анан мисалы келиңиздер, мен могул жака эгер паролдун башына же болбосо аягына кайсы бир боштукчаны коюп туруп, ушуну азыр биз копировать этип туруп, туура эмес болуп кетти. Кайра боштукчаны коем башына, аягына. Эгер ушул туура эмес, бир караганда туурадай көрүнүп атат паролубуз, бирок биз баягы боштукча орундарды койгондуктан алар дагы символ болуп эсептелет да. Биз ушу менен кирелик десек, неверный логин, пароль деп чыгып калат. Ошондуктан достор, паролдорду жазып атканда дайыма ушундай паролдун астында, артында же болбосо тамгалардын ортосунда боштукча болбошун карашыңыздар керек, жана паролдорду кудум кандай силерге берилген болсо, ошондой жазып киришиңиздер керек. Жазабыз дагы, входту басабыз, киребиз.